Окуучулардан келген суроолорго жооп. Биякта саламатсызбы? YouTube'дагы видеоңуздун алдынан номерди алып кеңеш сурап кайрылып жаттым эле. 11 класстын окуучусумун. Атым Айжамал дейт. Мындай биринчи суроосу SAT'ни Сомо менен салыштырып чыгыптыр. Мен салыштыргандай эле. Анан кийин бир видеоңузда айткан экенсиз, Маск жөнүндө келет деп келиптир. Мен болсо өзүм ошо тарыхый философиялык тексттерди издештирип көрдүм, бирок интернеттен ОРТ келген тексттерге окшош көлөмдүү тексттерди таппай койдум дейт. Кантип кайдан тапсам болот же кандай темадагы тексттерди окуп талдай берсем болот, кеңеш бере аласызбы дейт. Окуп түшүнүү боюнча андай болсо, эгер англисче сен 2005-жылга чейинки SAT карап туруп, биздин SAT'нин форматы түзүлгөн. Анда англисче түшүнсөң, ошол форматтагы суроолорду иштесең, биздин жыртыга эң жакын болот деп ойлойм. Мен өзүм текстке даярданганда, мен англисче SAT тексттери менен даярданган үчүн, мен өзүм кыргызча адаби китептерди окуганымдыгым үчүн дагы мага кыргыз тилиндеги тексттер менен иштөө оңой болгон. Суроолордун стили, суроолорго жооп бериш, англисче тексттерге жооп берип жүрүп, кыргызчага даяр болуп калгам. Бирок кыргыз тилинде кызыктуу, анан суроолору сапаттуу түзүлгөн тексттер аз болушу мүмкүн, бирок бар болушу мүмкүн. Ошондуктан силер кайсы китеп даярдык китебиңер болсо, ошол даярдык китептер, мисалы, бир китепти ичинде 22, 25, 30 текст болот экен. Бул деген бир сынамыкта 3 текст келет. Бул деген 10 эле сынамык. Силер 10 эле бир китептин 30 текстин окуп коюп даярдандым деген менен болбойт. Силер Секомдун канча түрү болсо, Нованын канча түрү болсо, Сомонун канча түрү болсо, Рекордтун башканын канча түрү болсо, ошонун китептерин баарынын бардык тексттерин изилдеп, талдап, ар бир суроосун туура катасын белгилеп, кайсы суроодо силер адаштыңар, кайсы суроодо автор адашты деп ойлойсуңар, ошонун бүт баарын белгилеп чыгышыңар керек. Онлайн түрүндө кыргыз тилинде жыртыга да багытталган бекер тексттерди табыш кыйын. Акылуу тексттерди дагы билбейм, тапса болобу? Тапсаң дагы, мисалы силер жок дегенде билбейм, канча бир 100 сынамык менен иштесең сонун болот да. 100 сынамык таба алыш кыйын го дейм, 300 текст. Ошончо таба алсаң, бул деген эң жогорку деңгээлде жакшы даярдык болот деп ойлойм. 300 жыртыдагыдай текст, ар биринин суроосу 10 суроо менен иштесеңер, мүнөт коюп иштесеңер. Экинчи, ошондой эле пробный тест бердим, 155 болду. Математикам начар эле, бирок жакында атайын отуруп иштеп, басым жасап, тест тапшырсам 134 болду. Мында кайра кыргыз тил түшүп калыптыр. Бирок математикада көп суроого туура жооп бериптирмин. Эми кантип экөөнү тең бирдей алып кетсе болот? 134 менен 155-тин айырмасы көп эмес. Математикаң бир сынамыкта балким сага оңоюраак суроолор келип калган. Сынамык сапаттуубу, аны билиш керек. Жөн эле мектепте мугалимиңер түзгөн же кээ бир курстар бирок сапатсыз түзгөн сынамык болсо, анда билиш кыйын. Эмне үчүн? Анткени бардык суроолору, сынамыктары бирдей деңгээлде болбой калат. Силер ошого жараша өзүңөрдүн өнүгүп өнүкпөй жатканыңарды белгилесеңер, аныктасаңар, анда жарабайт. Ар бир сынамык тапшырганда кайсы суроодон кантип адаштым, каерден туура, каерден ката иштедим, суроону кийин кантип талдасам болот, кайра ошого маани беришиңер керек. Эгер силер акылуу бир сынамык тапшырып чыксаңар, анда силерге жообу берилбесе, анда айла жок, тапшырып чыга бергиле. Бирок өзүңөрдө бар китептерди, өзүңөрдө бар ресурстарды өзүңөргө өзүңөр сынамык кылгыла. Минута коюп иштеп, канча туура кылдым, анализдеп, ошентип өзүңөр контролдогула деп ойлойм. Экөөнү тең алып кетиш үчүн ошо экөөнү тең бүт сынамыктарын иштеш керек, минутага коюп суроолорду иштеш керек. Бүт тааныган, тааныбаган адамдардан китептерин сурап, алмаштырып, бат-баттан бүтүрүп салыш керек. Бардык китепти бүтүш силер үчүн оңой болуш керек. Тез эле бүтүрүп салышыңар керек. Бүгүн мынча бул китепти бүтүрүп койдум деп сүйүнүп жүрбөгүлө. Кыргыз тилине бар бардык китептер, кыргыз тилине бар онлайн бардык ресурстарын баарын бүтүрүп салсаңар, ошондо даярдыкка мүмкүнчүлүк жогору болот. Бирок окуган материалыңар сапаттуу болушу силердин туура даярдыгыңарга жардам берет. Анан кийин өзүңөрдү канчалык өнүгүп атканыңарды, жаңы нерсе үйрөнүп, өсүү болуп жатканын баалаганы дагы жардам берет. Бул өтө маанилүү. Ошондуктан мен билим отту
математикасын сөзсүз сунуштайм. Анткени ал жакта бизде текст суроолор, видеолордун ичиндеги суроолор дагы SAT, JRTга окшоштуруп түзүлгөн. Андан сырткары видеолордон кийинки суроолор дагы ошондой түзүлгөн. Ичинде теманы үйрөтүү максатында кичине JRT стилине окшогон суроолор кошулган, бирок сынамык тест деген суроолорубуз бар, 10 сынамык тест бар. Анын ичинде баары SATге сомого окшоштуруп түзүлгөн. Силер ошонун баарын анализдеп, ар бир суроону bizde суроолордун чыгарылыштарыга чейин жазылган. Ошолорду бүт үйрөнүп чыксаңар, математикаңарда өтө жогору бир мындай өсүү байкалат деп ишенем.